İlim cananda izildiriş gerek de. Ha izildi milyardlagan akçalar jep жатышат. Министрлик не кылат изилдеп анан кийин? Бирлеп учурда жүрөктүн баардык органдарын эч кандай хирургиялык операциясыз 100% чейин айыктыруучу дарын иштеп чыккам да. Ошол дарыны саламаттык сактоо министрлери 3 жылдан бери кабыл албай, ар бир операциясын $2000 $5000 чейин операция жасап, бизнес кылып, жыл сайын 10 000 деген адамдарды кыйнап өлтүрүп атышат да. А мен дарым ондогон эсе арзан. Анан эч кандай операция жасабайт, эч кандай кыйнап аяктырат да. Ошону кабыл албай атат. Кабыл албаган себеби бул илимий ачылышта мындай илимий ачылышты илимий изилдөө институтуна чыккандарга, керемиштерге берип изилдеп чыгыш керек экен да. А бул дары иш жүзүндө 50ден ашык адамдарга берип изилденип чыккан. Бир да адамга зыян келтирген жок. Ошол адамдардын баардыгын эч кандай операция жок, 100% аяктырып, азыр эч кандай больницага жатпай, дары ичпей жашап иштеп жүрүшөт да. Мыйзам чегинде биз лицензия алышыбыз керек ага. Аны дарыны изилдешибиз керек. Эми анын побочный жагы. Иш жүзүндө изилдеп бүткөн да. Эми сиз иш жүзүндө эми ал мындай илим жагынан да изилдеш керек да. А изилдебей миллиарддаган акчалар жеп жатышат. Министрлик не кылат изилдебей анан кийин? Изилдесин да. Министрлик жооп берет. Мен өзүм кандай изилдейм мен? Аксакал, саламатсыздар урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Аксакал, мен сизди тааныйм. Мен Бишкекте жүргөндө да жүргөнсүз. Бишкекте иштеп жүргөн убакта көп жолу баргансыз. Азыр ошон үчүн мен сиздин жаныңызга бардым. Аксакал, дагы баягы вопрос билсем, жок, ал эмес деп койдуңуз. Жок, мен анан бул аксакал мурунтан эле чуркап жүргөн киши, муну баары көпчүлүгүбүз эле тааныйбыз. Бул аксакалга бир канча жолу айтканбыз, бул доказательный медицина деген нерсе бар. Ошол жактан доказать этиш керек. Илимий жагынан да доказать этиш керек. Анан сиз министрлик жак колдоп атат бу дебей, муну деген баягы департамент лекарственное обеспечение деген центр бар. Ошол жакка барышыңыз керек да, аксакал. Саламаттык сактоо министрлиги 10 000 адамдарды өлүмдөн сактап калуу боюнча бюджеттен бөлүнгөн акчалардын эсебинен ушуларды изилдөө жүргүзсө болот да. Мен кайсы акчама изилдөө жүргүзөм? Өзүм жаным менен изилдөө жүргүзүшүм керек экен мен. Илимий изилдөө институтуна барсаң, чыккандарга, керемиштерге берип изилдөө жүргүзүш керек дейт. Кесибиңиз медикпи? Жок, техник, механик. Мен изобретательменде ойлоп табуучумун. Ошо түрдүү нерселерди ойлоп табам да. Мына тышкарда мамлекеттен көп миллиондон сом пайда берүүчү нерселер бар өзү. Хорошо, мен азыр жекискен аракет кылайын саламаттык сактоо министрлигине.